Assalamu alaikum dostlar. Tеңиз Бөлтүрүктүн $120.000 имаратын көрөсүңөрбү? А класса бизнес центр деп тилин чачыратып сүйлөп аткан. Мынакей силерге түшүнүш үчүн могу Панфилов көчөсү, аркы Чүй көчөсү, анан мынакей күн батыштан күн чыгышты карап турганда оң жагыбызда ак үй, сол жагыбызда тигинекей тетиги агарып турбайбы? Анын главный офиси 7-чи ушу этажда. Бул ак үйдү карап турат. Ушу кыялымда ушундай деп ойлойм да. Ушулар менен теңмин, могу 90 кумарпоз менен теңмин деп ойлойт окшойт өзүнчү. Анан мен азыр депутаттарга дагы ат койдум. Мындан ары кумарпоз депутаттар, кумарпоздор, өткөнкүлөр, чимкириктер эмес беле? Кумарпоз депутаттар, 90 кумарпоз деп койдум. Ким кандай дейсиңер буларга? Ошон үчүн азыр барып офисин көрсөтөм. Алыстан тарта баштаганын силер дагы оюңарды айткыла. Адилет жүрү, тиги Бөлтүрүктүкүн тартканы баратам, бүтүс эфирдемин. Ооба. Ошондой достор, азыр бөлүшкүлө мынакей Кыргызстандын канын кактабай ичип, мынакей жана Эрбол президенттин пресс-секретари айтты, Теңиз Бөлтүрүк бул офиске көчүп атканда эч кандай кеңешип, Акылбек Жапаровго, Садыр Жапаровго айткан эмес дейт. Ошондуктан азыр сиздерге барып көрсөтөбүз. Ушу офис канчадан турат, канча сом. Эң начары бул кандай, силерге айтсам, $120.000 айына 1000 коляска келет. Жанагы бейиштик балдар деп коет го, ошого многофункциональныйлар 25.000, 30.000 сомдон ошону бөлсөңөр, мейли $300 деп коелук, $120.000 койсо канча келет эле. Ошондой эле мына дагы сунуш. Баягы күйүп кеткен прокуратура турат. Эмнеге ошол жака коюлбайт? Көрдүңөрбү, ушундай көп көйгөй жараткан маселе бар. Ошон үчүн достор, азыр Бөлтүрүктүн офисин көрсөтөбүз. Квадраты 5000 квадрат алынган. Анан коммунальный эле услугасына $5.000 кетет экен. Өзүңөр элестетип атасыңарбы? $5.000 уже бул участок. Ай сайын 120 кишиге, аярлуу катмарга 120 кишиге 120 участок $1000 алып берип турса болот эле. Эми достор, камераны фронтальныйдан көчүрдүм. Мынакей могу Орион деген бизнес центр. Жакында Бөлтүрүк кетсин деген дагы акцияга чыгабыз. Мынакей KICB банктын офиси. Жакта ошо акчасы көптөр турат основной. Мына жакта страховая компания дейт. Буларда аферисттер страховайняга чыксан ишенбегиле. Мына Мама Тома деген кафе. Жерде жанагы
Администрацияны салып атканда рыжий Мараттын да офиси жакта. Сейчас Лена ищет, Нуржан ищет. Жакта нарсалар отурбайлы? Жүр Адлет. Мынакей, тоскоолсуз кирип баратабыз. А класса деген бизнес центрде. Аз көрөбүз. Лифтке киребиз. Эме көрүүчүлөрдү чакырбайсыңбы? Лифттен тартпай калат. Экинчи этаж. Кимге бартабыз биз? Бөлтүрүк, деңиз бөлтүрүк ортабыз. Туристтик киргизеби? Касыкларды киргизеби? Эл катары киргизет. Нeyse, birisi gidip Лифт ачылбайт го, Я. Алтыга түшүрүп. Шашылбайт экенди көрдүм. Жанында эме окшойт да, чип. То же самое. Я бияна салып. Мынакей офис. Алты мына ушулардын бүт эле офиста. Мынакей Кумтөрдүн офиси. Эч бир киши жок. Чыгып алышкан. Көрдүңүздөрбү? Буларды бүт кетириш керек. Мынакей. Мындай кымбат. Интернетке деле тартып көрсөтсөңөр, эми олар канча сом турат? Ак үйдүн тушун көрсөтсөң. Ак үйдүн тушу. Эч бир сотрудник жок мына. Обедке кетишиптир, телефондор турат. Жалаң iPhone. Мынакей могу жер бөлтүрүктүн снимать эткен үйүм. Тиги жерде ак үйдү көрдүңөр, чек көрүнүп турат. Ушундай достор, силердин достор биздин акчага ушулардын баарын алып алышкан. Мен деген бияка $120 000 мына пустовать этип коюп, обедти. Эмнеге тияктан көчүп кетишти булар? Эмне себептен? Койоктой. Интервьюде калсың? Жүрүп, бар бекен? Эртеңде жүрөт да. Мынакей. Кинодо болот го. Компьютердин играларда. Карагылачы, эмне деген жерди алган? Ушу силердин, биздин акча. Урматтуу достор. Мынакей. Сурасаң? Мондай жакшы жаңылык бар экен, намазканасы бар экен. Бөлтүрүк, теңиз бөлтүрүк о. Его здесь нет, это не его этаж. Его нету сейчас в офисе. А вас запись Лена играла с тобой. На каком этаже он сидит? Его здесь уже нет, его нельзя. Эмнеге нельзя, чоң кыз? А почему нельзя деп атат? Подождите, девушка. Я чоң кыз, почему ему нельзя? Вы отвечайте. По записи. Позвоните, кто его помощник? Скажите, жарандык активисттер пришли. А почему, если вы не знаете, говорите, ему нельзя деп? Да, камеру снимаем. Внизу есть охрана, но охраны спросите и все. Окей, пожалуйста, покиньте помещение, где семья находится. А? Покиньте, пожалуйста, помещение. Почему будем покидать помещение? Это же наш, вы снимаете на наши деньги же. Внизу говорили, что он здесь. Здесь. Ну вот давайте внизу уточним еще раз. Не, мы здесь подождем, давайте уточните. Почему мы не имеем, что ли, права заходить? А?
Нет, мы не будем покидать. Пусть этот, сообщите помощник или охранник. Көрдүңөрбү? Достор, бул жердеги сотрудник, простой сотрудниктери ал бөлтүрүктү Кудай көрөт да. Вам нельзя дейт. Азыр биз сүйлөшүп келип кезигелик десек, бөлтүрүккө вам нельзя дейт. Могу жерде 120 миңдин акчасы мынакей. Бул 6-чы этажы. 6-чы этажы. Көрдүңөр? Бул тете анда көрсөтүп келечи. 5000 квадрат алган, достор. Ооба да. Көрөлүк да. Ушунча элдин акчасын булар деген бир айдын ичинде срочно көчүп кетиш керек бул зданиядан. Болбойт. Өтөлгөн кандайсың? Биз деген теңиз бөлтүрүккө келдик эле, чалкат чакырам. Мынакей биздин эбегейсиз акчаларды жутуп алып бул жерлерде отурушат. Жакшы. Кому надо что? Теңиз бөлтүрүккө. Это надо записываться заранее. Ну сейчас позвоните, скажите, что это гражданский завтра. Там в этом, Все хорошо, давайте. на ресепшене сейчас мы. Айтыңыз, ушундай айтсаңыз, Таштекниктин негиздөөчүсү анан Адлет деген это гражданские активисты пришли десеңиз. Почему сидят на таком дорогом офисе, когда люди голодуют? Мынакей. Аз могу эмелерди тартып салайынчы. Достор, сиздерге бияка киргенге болбойт. Ошон үчүн көрүп алгыла мынакей. Бул 6-чы этажы. Ушунча имарат, могу столдор деле интернетке. Достор, ошо менен жардам берилечи, могу столдор канча турат. Ушуну интернеттен эле билип алса болот да. Адлет, могу тартсаң бул столду, интернеттен эле билип аласың. Камераны мындай кылсаң, потом скриншот кылып аласың. Вот. Я примерю. Вот видишь? Жо, мындай эле тартып алсаң. У нас здесь на 6-м этаже люди чужие ходят. Проникли, снимают видео в новом офисе. Могу делать так. Вот нам везде про нас уже докладывают. Мынакей достор. Көрүп алыңыздар. Эмне дейт кечекте? Келем дейби? Теңиз бөлтүрүк. А всегда хочу быть пешкой, да, а берите это. Жок, biz именно здесь хотим. Здесь же специально для граждан сделано, правильно? Это не для граждан. А для кого? На первом этаже можете, пожалуйста, на первом этаже там есть. Нет, мы хотим именно здесь ждать. Давайте пригласите охрану, начальника или администратора офиса. Кто после теңиз бөлтүрүккө? Про нас уже докладывают. Эмне деген иш-чара болуп атат. Ошон үчүн достор, солла дейт. Жок, биз кеп анда эмес, жерде отурабы, асманда отурабы, айырмасы жок. Бизге эң башкысы ушу кымбат офистен чыгышсын буларчы. Чыгып мамлекеттин эсебинен болот атат. Ошон үчүн мындай бизге кереги жок. Анан муну айтып атат бизнес класс А класса офис депчи. Пусть они мне сейчас докажут, что это класс А класса офис экен. Булардын бардыгы башка имараттарды, мамлекеттик имараттарды реставрациялап, оңдоп түзөп, ошол жерде иштесе болмок да туурабы? Жөнөкөй эле мисалы үчүн. Эмне үчүн кымбаттан кымбатка, учкундан да бул жак кымбат. Ооба да учкун бир 20 000 доллар болсо керек. И то ал акционердик общество жарым мамлекетке түшөт. Жарым элге түшөт. Эмне үчүн булар кетпей жатышат, бизде аны кайтарып отурушат. Ооба, Гүлнура Муздабаевна. Кимиси? Александр. Кимге келдиңиздер? Бөлтүрүккө. Жакта жоктор. Каякта? Каякта? Записке жазып алгандан келдиңиздер. Александр. Кимге келдиңиз? Бөлтүрүккө. Ал встречада? Силер ким охранасыңар же жардамчы? Жардамчы. Менин атым Акжолтой. Эмне Ким? вопрос? Жок, атым Кайрат.
Биз момундай вопрос менен келдик. Короче, биздин талап жарандык активисттер теңиз бөлтүрүк могу офисти 1 айдын ичинде тыштап чыгып кетсин. Анткени 120 миңдик офис азыр кыргыз эли ачка жатканда это моральдык эмесине жатпайт бул нерсечи. Кайрат. Ошон үчүн биз сиз менен сизге жеке жаман оюм менен айтып коймон. анан биздин номерди жазып алгыла дагы бизде момундай болбойт. 0 Мен аны передавать этип коем безбеттер. Канча? 999 79 99 99. Менин атым Акжолтой Тукунов, Анан бул жердечи биздин эң негизги бул Орионго да каршы чыгабыз. ККМБга Орион тууралуу жазабыз. Бул кимдин имараты, эмне себептен 120 миңдик долларга чыгып, айына Өткөндө биз Марат деген статьяга жолукканда ал айтты, мындай на платной основе, на добровольном мындай деп отурабыз депчи. Бесплатно отурабыз деп отурабыз. Жок, ал Марат кимдики да ал? Жок, ал бекер отурам деп өтү. Ооба, ал башка, бияка офис башка да. Ошону жеткизип коюңуздар, биз дагы келип дагы эми киши мояка жумуртка жарабыз офистин астына кайрат, хорошо? Азыр жок турбай ал киши. И личный эмесин да айтсын, биз именно митингдерди кайрат бөлтүрүп кетсин дегенде митингдерди уюштурабыз. Эмнеге? Эмне себептен? Себептен анткени деген мына эң эле биринчиси ушундай кымбат офисти эмнеге снимать этет элдин акчасыначы кайрат. Ошо эң биринчи позициябыз, эң биринчи иррациональное пользование. Ушуну эле жасагандан көрөк, уш жака миллион сомду короткондон көрөк, андан көрөк тетиги күйүп кеткен прокуратура барго, ошону жасап ош жака кирбейби? Андан башка эле мамлекеттик зданиялар көп да. Эмнеге имин ак үйдүн жанына келет ошондой. Анан калганы вторичныйлары. Хорошо, основной требование. Бизге азыр мына президенттин администрациясынан эме келди. Президент курста эмес болчу депчи. Анан биз ага да ишенбейбиз, президент курста эмес экенинечи. Ошон үчүн бул иштерди деген толугу менен алып барабыз дагы. Эмкиси уже бояка плакаттарды жазып алып, баннерлерди жазып алып, өзүбүздүн колубуздан келген мыйзам бузулбаган иш аракеттерди кылабыз, хорошо? Жанагы неме деп койсузбу? Жумуртка чагабыз. Мыйзамга туура келбей. Туура келет, жок, туура келет, ал эчтеке эме болбойт да. Жок, ал ошо один из способов. А жерден мисалы үчүн бирдеме сынып же бузулуп же кирдеп эме вандализмский эме болбойт. Биз өзүбүздүн аксабыз даже бояка койдун кыктарын алып келгенге чейин чачканга даярбыз. Чтобы биздин максат мамлекеттик бир учреждение. Кайсы кыймылдансыз ошону айткын. Таш чекинг деген. Таш чекингден кыймылдар. Негиздөөчүсүн. Хорошо, андан кийинки калгандары эми второстепенный, алардын баарын өзүбүз айтып кайра келебиз, хорошо? Мейли, аны ийгилик сөз жеткизип анан мага маалым берип коюңуз чалып. Мынакей достор, ушинтип теңиз бөлтүрүктүн ыйык офисине келдик. Эми биздин эми основной талабыбыз 1 айдын ичинде уш жерден чыгып кетсин, тез арада кайра эмеге учкунга барсын. Ошо биздин талап.